Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 3 февралда Кытай Эл Республикасынын Пекин шаарына иш сапары менен келди. Мамлекет башчысынын учагы Пекин шаарындагы эл аралык аэропортко конду. Эске салсак, иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын ачылыш аземине катышып, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Бүт бары түшүнүп атат, эмне болуп атканын. Ал өзүн сактап калгысы келип атат. Бүтті ал сактай албайт. Процесс пошел. Ал өзүнүн завкафедра болуп бирдеме болуп отуруш керек дагы эмес. А эгер кокустук болуп, правоохранительный текшерип калса, ал деген не только сол болуп калат. Ал жанакы көп нерсе ката кетиргендер үчүн жооп берет. Жооп берет ал деген. Качантан бери өзүн өзү директор коюп, өзүн өзү каалагандагы операция кылып жүргөндөрдүн бүт баарын текшерсе, 2000 мен сурадым, сен ким койгон десем, 2004-жылы бир мэр коруптур. Андан кийин сен ким койду дедим. Десем, Иса Юмуркулов койгон дейт. Андан кийин ким койду? Эч ким койгон эмес. Мага заявление жасам дейт. Мен заявление дедим, мен сага койгон эмесмин дедим. Сен мага мен билбейм дедим сендей мындай директорду. Мен сенде албайм дедим. Мага мэр бар, мэрге бар дедим. Мэр дагы айткан экен, мен сени койгон эмесмин деп. Азыр орто жолдо өзү эле придумайт эткен бирдемени турат да. Ошончо мынакей юристке берели. Телефон менен сүйлөштүк. Мен өзүм чалдым ага. Мен 2 жолу чалып, кече күнү мурда күнү да. Мен 2 жолу сүйлөштүм мурдагы телефон менен. 2 жолу сүйлөштүм. Ал айтат, мен айттым. Эми алам десең ал дедим. Алып сал. Жагат сен өзүң жазып кет дейт. Сен өзүң жазып кет дейт. Мен айттым, мен кетпейм. Алсаң алып сал кулак. Не аласың? Бийлик колуңда турат. Бийлик колуңда турат. Алсаң алып сал дедим. Бирок мен өзүм кетпейм. Мен айтып кетем. Момча эл турса, журт турса, азыр канча деген пациенттер кече күнү неге чыгып кетти интернетке. Мына бир күндүк киши 50 киши жазылыптыр кече мага. 50 кишини көрдүм. 6 операция жасап, чыгып 50 кишини келип, анан айттым, мен чечип коелар. 15-иңер көрдүм, 35-иңер калдыңар. Мен Минздравга барып келейин. Кечинде барып күтүп отурдум, келген жок. Анан кайра келип, саат 10-га чейин прием болуп, пациенттерди көрүп, анан жөнөттүм да. Анан мен ал кишинин максаты мындай да, мени алыш керек болду, мени жоготуш керек. Мен кетишим керек Кыргызстандан. Ал кишиге мен жолтой болуп атам. Буйрук менен алып алса соттошосузбу? Аны убакыт көрсөтөт, азыр мен айта албайм. Аны убакыт көрсөтөт. Азыр агай неме деген да сөздөр болуп атпайбы? Сауырбек Атбековичтин жасаган операциялары кымбат, 5000, 15000 долларга чейин. 5000 ошол боюнча да мен дагы айтып коеюн. 5000, 15000 доллар деген жок. Болгондо эмес, болбойт да. Бизде эң эле кымбат операция эмес, имплант. Дагы айтып коеюн. Имплант 2500 доллар турат. Эң кымбаты. Ал жанагы эмнелер, тизе муундары, ошолор кымбат турат, импланттар. Ал чет өлкөдөн келет, бизден чыкпайт. Ал биз сатпайбыз аны. Мен сатпайм аны. Менин жакындарым да сатпайт, мен дагы айтып. Аны атайын фирмалар алып келип сатат. Анан пациенттер өздөрү сатып алат. Азыркы күнү өздөрү онлайн деп коет атпайбы? Жанагы интернет аркылуу сатып алат. Биз несин беребиз? Банк, жанагы заводтон сатып алат. Заводтон акча которуп сатып алышат өздөрү. Эң эле кымбат. Бул эми аз эле ашып кетсе бир 10-20 кишиге протез коюлса, жылына калгандары андан арзан. Имплант. Эгер ошол операцияны Турцияга жасатам десе, Россияга жасатам десе, ал 2-3 эсе, 5 эсе, 10 эсе кымбат турат. Турцияда 28000 долларга чейин турат, тизе алмаштыруу. Мен силерге айтып коеюн. А жанагы имплант күнүмкү болуп аткан майда операциялар, жана мен айтып 8000, 9000 операция. Алар арзан эле. То есть операциялар бекер, импланттар арзан эле. Ашып кетсе 15000ден 20000 сомго чейин. Эң жана кымбат узун пласт 2-ни койсо 40000 го. Жана пласт имплант деп коет, пластина. Эми айтып атпаймынбы, эгер өкмөт каржылабаса, бир тыйын бербесе, жанагы 13000 операцияга темир берип, биздики аппендикс эмес, ачып туруп, аны алып ыргыта бергендей. Биз ачкандан кийин сынык сөйөктү бириктиришибиз керек. Аны пластина коюшубуз керек. Аны шуруптар менен бурашыбыз керек. Мунун бардыгы имплант бизде чыкпайт, даже Россияда да чыкпайт. Анткени бул өтө технологиясы, жанагы протездер өзгөчө. Өтө сложный. Бул Турцияда, Кытайда чыгат, мисалы. Бизге приемный Кытай менен эле Турциядан алса болот. Россияда жанагы жөнөкөйлөр чыгат, ошону алса болот да. А калган нерселер өтө кымбат. Европада 25000, 30000 долларга чейин турат жана импланттар. Атайын импланттар бар, жанагы американский, швейцарский, немецкий, английский компаниялар өтө кымбат турат. Импланттар, мен дагы айтып коеюн, операция өзү
бекер болот. Биздин кызматыбыз бекер элибизге. Жасаган ишибиз бекер. Эң негизгиси жана импланттар булар өздөрү сатып алып. Буну мен какша башынан эле айтып келатам, дагы айтып атам, операциялар мындай экен. Муну мындай да бизге келип көрбөгөндөр, жатпагандар, дарыланбагандар билбей ушинтип айта беришет, жаза берет жана эмнеде интернет жазып атпайбы? Ар кимден угуп. Эгер көрүп жазатып кеткендер жакындары болсо, же өздөрү болсо алар түшүнөт, билет. Өзүнө төлөп атат, өзүнө темир өзүнө коюлуп атат. Анткени эми бул бир нерсе, экинчи жагы. Биз бир дагы адамды көчөгө чыгарып койгон эмеспиз, койбойбуз. Сен акчаң жок экен, бизге бомждор жатат, акчасы жоктор келет, айылдан келет. Мына бу жерде врачтар отурабыз, баарыбыз чогултуп, айлыбыздан чогултабызбы, кандай чогултабыз, ошого сатып берип, жанагынын бутуна салып туруп, анан чыгарып атабыз. 2-3 жолу мына революция болду, канча адамдар жабыркады. Ушу Минздравтар мурункусу да, кийинкиси да бардыгы бизге бир эмне алып бердиби, металл? Жок. Алардын баардыгы бекер болду. Ал жанагы революционерлер алар сатып албайт алар эч качан. Мына аны дагы биз өзүбүз, мен өзүм мына мен чет жакка чыкканда канча деген нерсени мен бекер алып келем. Ошолорго деп арнап бекер салып, буттарына тургузуп жардам берип атабыз. Импланттар. Жанагы биздин жаракат алгандар, батырларыбызга. Анан ушулар жалгыз этпесин, барбасын, ак үйгө барбасын, Минздравка барбасын деп ошолорго биз жардам берип атабыз да, бутуна туруп. Бул биздин жазып аткан ишибиз ушундай, урматтуу туугандар. Болушу экен да? Жетиштүү. Анда азыр могу жерге бир чөнтөгүнөн бир тыйын кетпесе мамлекеттен, же өзүнүн чөнтөгүнөн кетпесе, мен ушуга да түшүнбөй атам, бул кандай максат менен айтып атат. Бирден бир мени алам дегендин себеби да ушул болуп атат да. Ушул больницаны салдырбаш керек, же салдырса өзүн алып туруп өзү салдырыш керек. Бирок бул маселе Катар мамлекетинде чечилген. Менин да просьбам ошондой болчу. Акчаны бюджетке которбогула, өзүңөр тендер өткөргүлө. Катар мамлекети өзүңөр жанагы строительный компанияны тандагыла, өзүңөр салгыла, өзүңөр анан кийин контролдоп, өзүңөр бизге тапшырып бергиле деген маселе койгонбуз. Акча Кыргызстанга келип түшпөйт. Алар келип эле бизге салып берет бул жерге. Бекер салып берет, дагы айтпай. Ичиндеги оборудованиясы менен, керек болсо вертолет менен, санитарный вертолет кошуп беребиз деп атат. Ошонун баардыгын Катар элчиси жолукканда айткан экен, кечирип койгула, мунун баары бир эле фамилия үчүн берип атабыз, Жумабеков үчүн деп. Эми ушундай нерсени баарын проектини бузуп токтотом деп атат да. Мен дагы айтып коем, урматтуу журналисттер, мен бул нерсеге эч кандай түшүнүгүм жок. Албетте, айтып атпайм, 6 жылдан бери ошо айтып, асылып келатат, сүйлөп келатат, текшерүүчүлөрүн жөнөттү. Албетте, жыл сайын бизде шотный палата текшерет, келип текшерип кетти. Быйыл эле мына ноябрдын 3-үндө келип 7 киши келди. Минздравтан 7 фомстан чогултуп, аудиторлор келип, 1 ай отуруп, бул жерде текшеришип, эчтеке таппай, мындай справкалар жазып, кол коюп, майда чүйдөлөр болот, эң негизгиси коррупция жок бул жерде. Элементи коррупция 0 бизде. Кудай сактасын, жанагы бюджетке кол салгандан, андан көрө мен бияктан чыгып эле, кетип эле калганым жакшы да. Бюджетке кол салбайт. Ошо комиссия өздөрү айтты, сиздер бюджетке кол салбайт экенсиз. Тендердин баары идеально өтөт экен, реально өтөт экен. Эч кандай замечаниябыз жок тендер боюнча. Коррупциянын баары тендерде, балекеттин баары. Ошондой экен да, бизге баа берип, мондай справкасын жазып кетти. Мына ноябрда эле. Анан кайсы анан коррупцияны айтып атат, мен түшүнбөйм. Кайсы жеке менчик кылып алды деп айтып атат, мен дагы түшүнбөй атам. Анан үчүнчү маселе, бизге оңдомак трайбализм деп алыптыр да. Трайбализм болуп кетти, таластыктар чогулуп алды. Мына бу жерге келип 100 киши отурат. 100 киши отурса келип алып, уялбай, силер таластыктар чогулуп алыпсыңар бул жерге. Тиги санитардан баштап, тиги эмнеге чейин, Жумабековго чейин таластыктар болуп калыпсыңар. Мен силерди жоготом, кетирем деп бакырып бу жерде ошондой сөз айтты. 100 киши не будет соврать. Ана мен айтып атам, кечирип коюңуз, жолдош министр. Бул жерде иштеген таластыктардын проценти мен айтып берсем, эл дагы күлөт. 5%-тен 7% чейин таластыктар иштейт бул жерде. Биринчиден. Экинчиден 17 бөлүм башчы болсо, ошонун экөө гана таластык болот. 17-nin экөө гана. Ошол экөөтөн мен келген чейин заведующий болуш деген. Мен келгенге чейин. Үчүнчү заведующий Араматолла Шүкүрбаев деген былтыр байкебиз өтүп кетип, хирург, жакшы хирург, доцент эле бөлүм башчысы. Ал өтүп кетип, Токтогулдан болот. Анан анын ордуна
ошол жерде иштеген доцент единственный кандидатын алып Рамис деген жигитти койдук. Эми ошол талаштык болуп калды да. А калган мен койгон себепчилердин баардыгы көлдөн, экөө көлдөн, экөө түштүктөн, чүйдөн экөө эч кандай мен бул жерге талаштар жыйнап алган жерим жок. Бул биринчи. Экинчи, жанагы санитар деп атат. Бизде мен азыр карап көрсөм, мына менде статистика бар. Мен ошол президентке, министрге жооп берип коеюн. Урматтуу коомчулук, ал айтып атат санитар. Менде азыр 72 санитардын орду бош, вакансия. Биз айланайын келгиле деп атабыз. 95 медсестранын орду бош, вакансия. Биз келгиле, бизге иштегиле деп атабыз. Анан каяктагы талаштыгынан. Хоть Африкадан келсе дагы диплом менен биз алабыз жумушка. Андай сөздү жөн эле мындай сөздөп айтып коюш бул оңой экен, айтып коет экен, сөз менен айтып койсо боло берет экен да, ал кишигечи. Андай болбойт да. Факты менен айтыш керек да. Мына мен силерге 3 доом атына жооп бердим. Урматтуу журналисттер, эгерде мага сурооңуздар болсо, мен